Президент Садыр Жапаров бүгін 29 августта жұмышчы сапарынан алқағында Жалалабад шаарында ақын Котормочу Түмөнбай Байзақовтан ысымы берілген жаңы Борбордук проспектini ачты. Бұл туралы президенттин басмасөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчы салтанаттуу маанайда чогулгандардын баарын келе жаткан майрам, өлкөнүн эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Ал ата-бабаларыбыз кылымдар бою күрөшүп, урпактарына аманат калтырган көз карандысыздыгыбызды жана мамлекеттин бекемдигин сактоону каалады. Мамлекет башчы ушул саптарды жараткан кайталангыс талант Түмөнбай Байзақовтун 100 жылдыгына карата министрлер кабинетинин 2023 жылы республикалык деңгээлде өтүүчү маарекелик иш-чаралар тизмесине кирген бир катар майрамдык иш-чаралар пландаштырылганын ырастады. Садыр Жапаров 100 жылдык маарекенин алкагында Жалалабад шаарынын кире бериш бөлүгүнө орнотулган стелага акындын ысымы жазылып, шаардын жаңыдан реконструкциядан өткөрүлгөн Борбордук көчөсүнө анын аты ыйгарылганын канааттануу менен белгиледи. Эми мындан ары Кыргызстандын 3-чү ири шаар болгон Жалалабадтын негизги проспектиси Түмөнбай Байзақовтун ысымы менен аталат. Ошол эле учурда акын Котормочу Түмөнбай Байзақовго көз өткөндөн кийин эмгек баатыры артыкчылык даражасы ыйгарылды. Андан сырткары Садыр Жапаров белгилегендей, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында 2023 жылы Жалалабад шаарын Кыргызстандагы экинчи экономикалык борборго айлантуу үчүн атайын план бекитилген. Президент ошондой эле жакынкы мезгилде калкынын саны жыл сайын өсүп бараткан Жалалабад шаарынын башкы планы өзгөртүлүп, аймагы кеңейтилет билдирди. Президент Садыр Жапаров жакынкы жылдары өлкөбүздүн башка шаарларына дагы дал ушундай багытта каражат бөлүнүп, көмөк көрсөтүлөт деп ишендирди. Мына ошол мүлдө кыргыз журтчулугунун жүрөгүнөн түнөк тапкан керемет саптардын ээси, Жалалабад жергесинин кулуну, кыргыз элине белгилүү акын Котормочу Түмөнбай Байзақов атабыздын быйыл 100 жылдыгы белгиленгени турат. Эгемендик майрамы баштаган чоң-чоң майрамдарда, мамлекеттик деңгээлде уюштурулган иш-чараларда алыста жүрүп, ата мекенин сагынган мекендештерибиздин жүрөгүндө ар дайым ушул ырсаптары жаңырып турат.